Биздин 40 күндүк трансформация курсубуз кимдерге керек? Трансформация курсу ар бир адамга керек, ар бир инсанга керек. Сиздер бул курска келгенде өзүңүздөрдү өнүгүү жолуна саласыздар. Анда эмесе мен сиздерди трансформация курсу жөнүндө тааныштырып кетейин. Биздин трансформация курсубузда башында биринчи модуль. Трансформация курсу өзү 10 модульдан турат. Ал эми бир модуль белекке берилет. Трансформация курсунун биринчи модулунда негизги жашоонун закондору боюнча айтылган. Биринчи закон бул иерархия закону. Иерархия закону эмне үчүн бизге керек? Биз ар бирибиз бул жашоого келгенде өзүбүздүн ордубузда турушубуз керек. Мисалы, атанын ордунда, апабыз өзүнүн ордунда, биз бала болуп өзүбүздүн ордубузда. Эмнеге? Анткени биз атабыздан жана апабыздан энергия алабыз. Апа тегибизден жана ата тегибизден энергия алабыз. Биринчи биз өзүбүздүн иерархиябызды туура койсок, туура жерде өзүбүздүн ордубузда турсак, ошондо ата энебизден энергияны алып, алды жакты көздөй оңой кетебиз. Андан кийинки закон лоялдуулук закону. Лоялдуулук закону бизге эмнеге керек? Биз ар дайым жан дүйнөбүздүн көбүнчө программасы менен жашайбыз. Ал эми биздин жан дүйнөбүздө мен ата энеме таандык болушум керек. Ата энем кандай жашаса, мен да ошолорго окшош жашашым керек деп бизди аркага тарта берген көптөгөн программалар бар. Мисалы, биздин ата энебиз айлык алып жашаган болсо, жан дүйнөбүз дагы бизди чоң акчага чыгарбай, айлык менен эле жашаткысы келе берет. Жана ушул сыяктуу көптөгөн жада калса ар бир айткан сөздөрүнөн бери биз ата энебизди кайталагыбыз келет. Анткени биздин жан дүйнөбүз ата энебизге жакын, ата энебиздин баласы, кызы. Андан кийинки законубуз баланс закону. Баланс деген бул эмне? Эгерде биз өзүбүздө болсо энергия, анан бирөөгө беребиз. Биздин таразыбызда таш болсо, анан башка бирөөнүн таразасына таш кое алабыз. Ошондуктан баланс закону бул биздин жашообуздун эң керектүү закону, бизди башкарган закон. Эгерде биз бирөөгө ыраазычылык айтып, бирөөгө жакшы сөздөрдү айта берсек, биздин жашообузга дагы ошондой жакшы нерселер келет. Өзүбүздөн жакшы энергия чыгарсак, бизге дагы жакшы энергиялар 10 эселеп кайтат. Бул биринчи модуль. Бул жерде жана башка диагностикалар бар биринчи модульда. Разборлор көрсөтүлгөн. Разбор деген эмне? Өзүбүзгө мини кичинекей разбор жасаганды үйрөнөбүз. Ал эми бул жакта сиздер үчүн мисалдар келтирилген. Жана ошондой эле сиздер менен жума сайын 2 жолу сабак болуп, мен дагы бир сыйра тереңдетип түшүндүрүп, сиздерге мини разбор жасаганды жана диагностика жасаганды үйрөтүп турам. Экинчи модуль бул биздин жашообуздагы эң зыяндуу күнөөлүү сезимдерден арылуу. Күнөөлүү сезимдерден арылуу эмне үчүн бизге керек? Күнөөлүү сезим деген бул эң зыяндуу, негативдүү энергия. Ал энергия биздин жан дүйнөбүздө жашайт дагы, биздин ийгиликтерге, чоң акчаларга, бактылуулукка, рахаттанууга кете турган энергияны өзүнө тартып алат. Ошондуктан биз бул күнөөлүү сезимдерден арылышыбыз керек. Кандай? Ал үчүн биздин трансформация курсубуз атайын сиздер үчүн жогорку деңгээлде жакшы уккулуктуу болуш үчүн студияда, онлайн сабактарыбыздагы студияда жакшы үнүү менен жеткиликтүү тартылган. Күнөөлүү сезимдерден арылуу модулунда дагы сиздер үчүн түшүнүктүү онлайн сабактарыбыз бар. Бул жерде жана практикалар бар. Ата эненин алдындагы күнөөлүү сезимдерден арылуу, башкалардын алдындагы уялган, ыңгайсыз болгон, күнөөлөгөн сезимдерден арылуу. Кээ биркилерибиз өзүбүздү күнөөлөй беребиз дагы, самооценкабызды түшүрүп салабыз дагы, бирөөлөрдүн алдында өзүбүздү күнөөлүү сезе беребиз. Ушул сезимдерден дагы арыла турган практика бар атайын. Өзүбүздүн балдарыбыздын алдындагы күнөөлүү сезимдерден арылуу. Өзүбүздүн балдарыбызга мисалы каалаган оюнчугун алып бере албасак, балдарыбызды
садикке берип коюп же чоң ата чоң энесине берип коюп өзүбүз жумушка чыгып кеткенде дагы балдарыбыздын алдында күнөөлүү сезим болот. Эгерде туугандарыбызга таштап коюп башка шаарга иштегени кетсек дагы балдарыбыздын алдында күнөөлүү сезим болот дагы. Аларга сүйүү бергендин ордуна биз күнөөлүү сезимдерди берип балдарыбыз менен өзүбүздүн ортобуздагы мамилебиз жакшы болбойт. Ошондуктан сөзсүз түрдө балдардын алдындагы күнөөлүү сезимден арылуу керек. Жана ошондой эле аборт болгон, түшүп калган балдардын алдындагы күнөөлүү сезимдер дагы практикасы бар атайын. Биз аялдар көпчүлүк убакта байкабайбыз. Аборт кылган моментте, боюбуздан түшүп калганда, же чарчап калган балдарыбыз болгондо, ошондогу күнөөлүү сезимдерибиз, өзүбүздү күнөөлөйбүз. Мен татыктуу апа боло алган жокмун, баламды аборт кылдым, боюман түшүрүп алдым, жардам бере алган жокмун, сактап кала алган жокмун деп өзүбүздү күнөөлүү сезебиз дагы. Жашообуздагы чоң акчалардын баардыгын төгүп, кээ бирки убакта аборттун айынан дагы чоң кредиттерге, карыздарга кирип кетишет. Ошон үчүн бул сезимдерден дагы арылуу сөзсүз түрдө керек. Жана бул жашоодон өтүп кеткен жакын ата-энебиздин алдында дагы күнөөлүү сезимдер болот. Мисалы, атабыз же апабыз же жакын бир туугандарыбыз өтүп кетсе бул жашоодон, биз алардын алдында тирүү кезинде жакшы сөзүмдү айта алган жокмун, тирүү кезимде сыйымды көрсөтө алган жокмун деп дагы ар түрдүү күнөөлүү сезимдерибиз калып кала берет дагы. Алар дагы биздин жашообузда чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан бул сезимдерден дагы арылуу ар бир адамга керек. Аларды кой берүү керек, аларга ыраазычылык керек. Бул үчүн дагы атайын практика бар. Жана өзүбүздүн алдыбызда дагы күнөөлүү сезимдерден арылуубуз керек. Эмне үчүн? Кээде өзүмдү сыйлай албай атам, өзүмдү барктаган жокмун, өзүмдү баалаган жокмун, өзүмдү сүйө албай жатам деп дагы өзүбүздү күнөөлүү сезе беребиз. Ошондуктан өзүбүздүн алдыбыздагы дагы күнөөлүү сезимдерден арылуубуз керек. Булардын баардыгы биздин энергиябызды алат. Ал эми бизге энергия эмне үчүн керек? Жашоодо алдыга көздөй жылышыбыз керек. Чоң ийгиликтерге жетишибиз керек. Бактылуу болушубуз керек. Анан түшүнбөйбүз, мен эмнегедир алдыга кете албай жатам. Ушул сыяктуу күнөөлүү сезимдер жана башка сезимдер бизди аркага тарта берет. Ага биз маани бербейбиз. Атайын сиздер күнөөлүү сезимдер кайсы убакта кандай болуп келет, кагаз түрүндө дагы сиздер үчүн түшүндүрмөлөр берилген. Баардыгын тапшырмаларды баарын аткарыш керек. Жана ошондой эле 3-чү модулубуз жашоодогу негативден, капачылыктан, таарынычтан арылуу модулу. Бул жерде дагы атайын сиздер үчүн видео сабак берилген, толук түшүндүрүлүп, мисалдар менен айтылган. Ата-энеге болгон капачылык, таарынычтан арылуу. Биз ата-энебизге бала чактан, эгерде ата-энебиз ажырашып кетсе, көбүнчө капа болобуз. Алар бизди, мисалы, бир туугандарыбызды жакшы көрөсүң, кичүүлөрүн жакшы көрөсүң, мени жакшы көрбөйсүң деп деле капа боло беребиз. Биздин каалаган нерсебизди алып бербесе да капа боло беребиз. Балалыктан келген кичинекей кезибизден болгон капачылык биздин азыркы жашообуздагы ийгиликтерибизге дагы чоң таасирлерин тийгизет. Анткени капачылык, таарыныч бул дагы өзүнчө боль болуп биздин жан дүйнөбүздө калып, биздин энергиябызды ала берет. Үй бүлөдөгү же жолдошубузга болгон капачылыктан арылуу практикасы бар. Мисалы, сиздер азыркы жашооңуздарда жолдошуңуздарга капа болуп же жубайыңыздарга капа болуп жаткан болсоңуз, ал дагы каяктан келген именно ошол капачылыктын тамыры менен иштей турган практика атайын сиздер үчүн берилген. Акчага болгон капачылыктан арылуу. Биз көбүнчө бала чагыбызда, мисалы, ата энебизге капа болгон болсок, ойлойбуз, ата энебиге капа болуп калдым деп. Бирок бизге ошол моменттеги, мисалы, 20 сом, 50 сом сурасак, бала кезибизде, кичинекей кезибизде, бизге 20-50 сомду бербей койсо, атага болгон капачылыгыбыз акчага өтөт дагы, биздин азыркы жашообузда дагы бизге келе турган акчабызга, сен мага керек болгондо мага келген жоксуң деп акчабызга деле капа боло беребиз. Ошондуктан акчага болгон капачылык менен дагы сөзсүз түрдө иштебибиз керек. Бул үчүн дагы атайын практикалар берилген сиздерге. Жана кагаз түрүндө дагы кандай капачылыктар бар, алардын түрлөрү жазылган, өзүңүздөр менен өзүңүздөр иштегенге чоң жолдор көрсөтүлгөн. 4-чү модулубуз өзүбүздү сүйүү жана кабыл алуу практикасы.
Биз бул жерде практикада ата энебиз аркылуу өзүбүздү сүйүү жана кабыл алуу практикасын жасайбыз. Биз көбүнчө ойлойбуз, мен сени сүйөм деп өзүбүзгө кийим алып, сейилдеп басып, жакшы жактарга конокко барып да өзүбүздү сыйласак, мен өзүмдү жакшы көрүп кетем деп. Туура бул жакшы нерсе, бирок ал нерсе жетишсиз. Анткени биздин жан дүйнөбүздө баягы эле балалыктан келген ата энебиздин бизге болгон сүйүүсү биздин жан дүйнөбүздө сакталып калган. Эгерде сиздин кичинекей кезиңизде ата энеңиз сизге кызым мен сени жакшы көрөм, уулум мен сени жакшы көрөм, сен азаматсың деп сизди кучактап, сизге сүйүүсүн берип турган болсо, анда сиз азыркы убакта өзүңүздү оңой эле жакшы көрөсүз. Эгерде андай сөздөр айтылбаган болсо, азыркы убакта өзүңүздү сүйүү дагы ушунчалык кыйынга турат. Анткени биздин жан дүйнөбүздө, биздин нейронная связибизде өзүмдү сүйүү, мен сени жакшы көрөм деген файл жок. Биз именно ошол файлды практиканын жардамы менен киргизип, практиканын жардамы менен өзүңүздү оңой трансформациялап, өзүңүздү жакшы көргөнгө үйрөнөсүз. Андан кийинки модульдарыбыз 5-чи модуль максат коюу модулу. Максатка жетүү боюнча дагы атайын практика берилген жана видео сабактар берилген. Максатка жетүүдө биз дагы деле баягы эле балалчыкка барабыз, балалыкка жана ата энеге барабыз. Анткени биз балалчактан ата энебизге бир нерсени алып бериңизчи дегенде, ал да биздин балалыктын максаты, туурабы? Алып бериңизчи дегенде бизге эгерде ата энебиз бул кымбат, бул нерсе сага кереги жок деп алып бербей койгон болсо, анда биздин ата энебиздин алдында ошол моменттеги сезимдер калып калган. Мисалы, ата энебиз кымбат десе, кымбат турбайбы, апамдын айтканын, атамдын айтканын угушум керек, мен кымбат нерсени албашым керек. Же акча жок, менде азыр мүмкүнчүлүк жок десе, өзүбүздү күнөөлүү сезип калабыз дагы. Азыркы убакта алдыбызга койгонго бизге именно ошол моменттен калган күнөөлүү сезим, ата энемдин айтканын угушум керек, мен билем сага эмне алып бериш керек экен, сен каяктан билесиң деп, мисалы, балдарга көп айтабыз. Ата энебиз да бизге ошентип айткан, ошондуктан биз бала чактан келген блоктордун артынан алдыга жыла албай калган моменттер көп. Ошондуктан сөзсүз түрдө максатка коюу практикасын жасап, балалык менен иштеп, ата эне менен иштеп, алдыбызга максат койгондо дагы алдыга жыла турганга практиканын жардамы менен жылсак болот. Максаттарды аныктоо сиздер үчүн дагы өтө сонун. Максаттарды аныктоо, кандай максаттарды коюш керек, өзүбүздүн мээ үчүн дагы атайын сонун тренировкалар берилген бул жерде. Ал эми 6-чы модуль бул бактылуулук программасы. Бактылуулук программасын биз кандай деп түшүнөбүз? Биз жашообузда дайыма алдыга кеткибиз келет. 10 миң сом тапкан адам 30 миңге чыккысы келет, 30 миң тапкан адам 100 миңге чыккысы келет. Биз дайыма алды жакты көздөй умтулабыз. Бул жакшы. Бирок биздин азыркы ушул моменттеги ситуациябыздагы бактылуулугубузду, именно биздин азыркы убактагы ийгиликтүүлүгүбүздү байкабастан бир гана результатты гана баалай берсек, анда биздин алдыга кетишибиз бир аз кыйын болот. Ошондуктан бактылуулук программасында биз өзүбүздүн жашообуздагы бактылуу нерселерге көп көңүл бөлөбүз. Сөзсүз түрдө өзүбүздүн бактылуулугубузду сезсек, өзүбүздө энергия бар экенин сезсек, өзүбүздө сүйүү бар экенин сезсек, анан алдыга кете алабыз. Өзүбүзгө болгон ишеничти байкайбыз. Мен колумдан келет турбайбы? Көрсөм мен деген бактылуу адам турбаймынбы? Мен ушул нерсени көрбөй, байкабай жүргөн турбаймынбы деп өзүбүздү бартаганды, баалаганды, сүйлөгөндү өз бактылуулук программа аркылуу үйрөнөбүз. Жана ошондой эле 7-чи модулубуз эмоция жана сезимдер менен иштөө, эмоцияларды ачуу жана сыртка чыгаруу. Биз эмоция десе көп нерселерге маани бербейбиз. Эмоция дагы бул биздин ичибиздеги чогулган напряженияны сыртка чыгаруу. Мисалы, биздин күнүмдүк турмушубузда кездешет. Ушунчалык жинибиз келген момент болот, катуу сүйүнгөн момент болот,
кыжырданган момент болот, кыжаала болгон момент болот. Ошолордун баардыгын практикалардын жардамы менен сыртка чыгып, 85% биздин эмоцияга кеткен энергияны өзүңүздөрдүн максаттарыңыздарга бошото аласыздар. Жетиге келдим, 3 калды айта берейин. 8-чи модулубуз бул жашоодогу ордубузду табуу. Биз көпчүлүгүбүз бул жашоодогу ордубузду таба албайбыз. Анткени эмне үчүн? Биз өзүбүз билбейбиз эмне үчүн бул жашоого келгенибизди. Ал жөнүндө дагы сиздер үчүн сонун видео сабак жана практикалар берилген. Аткарыңыздар, өтө кызыктуу. 9-чу модуль бул жан дүйнөнүн бүтүндүгү. Жан дүйнөнүн бүтүндүгү деген бул биздин атабыз менен апабыздын бири-бирине жасаган мамилеси. Атаң жаман, апаң жаман деген сөздөрдү уккан болсок, биз анда апам жаман, атам жаман, демек мен жаман турбаймынбы деп өзүбүздү кабыл албайбыз, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү кабыл албайбыз. Ошондуктан сиздер практиканын жардамы менен жан дүйнөңүздөрдүн бүтүндүгүн ата энеңиздер аркылуу бүтүндүгүн кабыл аласыз. Жана өзүңүзгө болгон ишеничти калыбына келтиресиз. Өзүңүздүн сүйүүдөн жаралганыңызды калыбына келтиресиз. Андан кийинки модулубуз бул ата жана эне тек менен иштөө. Биз ойлойбуз, бул жашоодо баардык ийгиликке мен эле жетип атам, мен ушундай акылдуумун, мен ушундаймын, же мен ушинтип жашоомдо кыйналып атам дей беребиз. Бирок мунун баардыгы биздин ата тектен келген программа экендигин биз байкабайбыз. Ата эне тектен бизге түрдүү программалар келет, акылдуулукта келет, бай болуу келет, ийгиликтүү келет, тескерисинче кедей жашоодо, экономить этип жашоодо, коркуп жашоо, ушунун баардыгы биздин ата эне тектен келген программалардын негизинде. Сиздер бул практиканын жардамы менен өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өзгөртө аласыздар. Эң акырында мен сиздерге бонус катары 11-чи модульда коркуу сезимдеринен арылуу, жашоодогу насилие, зордукталган сезимдерген ситуациялардан арылуу, ойду, фокусту туура коюу жана көптөгөн ар тараптан өнүгүү практикаларын мен сиздерге бонус катары берем. Келиңиздер, трансформация курсу ар бириңиздерге керек жана трансформация курсуна келген адам бир эле максатын эмес, каалаган максатын алдына коюп жеткенге толук мүмкүнчүлүк алат.